Айданбек Ахматов Жапаров менен Байсаловдун бизнести коркутуусунун сырын ачты. Саясий серепчи Айданбек Ахматов, Акылбек Жапаров, Эдил Байсалов ишкерлерди коркутуп үркүтүп жатканынын сырын ачты. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров менен вице-премьер-министр Эдил Байсалов республика ишкерлерин коркутуп үркүтүүгө өтүп алышты. Булардын минтип демитип күпүлдөп жатышынын себеби бирөө эле. Ал Садыр жана Акылбек Жапаровдордун бюджеттин кирешесин 400 миллиард сом, 500 миллиард сом, 600 миллиард сомго жеткиребиз деп бири-бирин ишендирип алганында деп белгилеген Ахматов. Булак Назарньюз Чекиторг. Эл үмүтү: биз парламенттен Жапаровдун отставкасын талап кылмакпыз. Бул туурасында Эл үмүтү партиясынын лидери Аскар Алмазуулу Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында бул шайлоолор жаңы мыйзамдын негизинде өтүп, БШК элге кантип добуш берүү керектигин түшүндүрө алган жок. Үгүт үчүн бир ай аздык кылат. Көптөгөн мыйзам бузуулар, добуш сатып алуу фактылары болгон. Бүгүн ЖКга шайлангандардын 10% гана шайлоочулар менен жолугушту. Биз жөн эле акча жоготтук, деди ал. Ошондой эле ал, эгерде биз парламентке өтүп келсек, министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун кызматтан кетишин талап кылмакпыз. Анткени Жапаров Казакстандан күйүүчү май маселесин көтөргөн эмес, деди. Эл үмүтү партиясы парламенттик шайлоого өтпөй калган. Булак репортер Чекиткейжи. Футбол оюн талаасында Садыр Жапаров кулап түштү. Бүгүн 17 декабрда кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган футбол боюнча достук мелдеш өтүп жатат. Ага өлкө башчы Садыр Жапаров жана анын администрациясынан курама командасы катышууда. Оюндун жүрүшүндө президент өнөр командасынын дарбазачысы менен сүзүшүп кулап түштү. Садыр Жапаров чабуулчу катары ойноп жатат. Беттеште президенттин командасы менен өнөр тайпасы кез келишкен. Жыйынтыгында эсеп саны 2-2 болуп тең чыкты. 2 голду тең Садыр Жапаров киргизди. Булак репортер Чекиткейжи. Мени көпчүлүгү Мадумаровдун фанаты деп айтышат. Тактоо иретинде айтып коеюн. Мен фанат эмесмин. Мен болгону бир адамдын саясаттагы көрөгөчтүгүн, эл аралык мамилелердеги чеберчилигин, мыйзам чыгаруудагы тажрыйбасын, ачуу болсо да чындыкты айтып, бир принциптен тайбаган, өз ишин мыкты билген саясатчы жана лидер катары баалайм. Жогорку кеңеш деген бул Кыргызстандагы мыйзам чыгаруучу бийликтин эң негизги бутагы. Демек бул жерге жогорку билимдүү, мыйзамды кууруп жеген, мамлекеттик иштерди тажрыйбасы мол, карапайым элдин көйгөйүн жана үнүн бийлик башындагыларга жеткизип туруучу, эл арасынан тандалган саясий элитанын каймактары келет. Эми менде азыркы бийликтин саясатын колдоп, Мадумаровду каралап жаткандарга суроо: эгер Мадумаров чын эле эл душманы болсо, анда эмнеге кечээки болуп көрбөгөндөй таза өттү деген шайлоодо канчалаган каралоо жана бут тосууларга карабастан тандалган 1434 кандидаттын арасынан эң көп добуш алып, мыктылардын мыктысы болуп чыкты. Демек элдин талабы ушул лидер. Аягында айтаарым, эгер шайлоону таза өттү деп таанысаңар, анда Мадумаровду дагы эң күчтүү, эң таза жана эл арасында кадыр баркы жогору, көпчүлүк карапайым калктын колдоосуна ээ болгон, учурдун талабына татыктуу саясатчы деп жана лидер деп белгилегиле. Бейшен Юнусов. УКМК сот системасындагы коррупциядан канча миллион өндүргөнүн жарыялады. Сот системасындагы көптөгөн коррупциялык схемалар аныкталып, келтирилген материалдык чыгым өлкөгө толугу менен кайтарылды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Коопсуздук органдарына сот системасын санариптештирүү жана өнүктүрүүдө коррупциялык жана системалуу ири өлчөмдөгү уурдоо фактылары боюнча маалымат түшкөн. Анын негизинде сотко чейинки өндүрүш иштери башталып, анын жүрүшүндө сот тутумунун кызмат адамдарынын жана жеке компаниялардын өкүлдөрүнүн мыйзамсыз иш-аракеттери тастыкталган. Тергөө учурунда 18 миллион 988 миң 553 сом материалдык чыгым аныкталып, көрүлгөн чаралардын жыйынтыгында мамлекетке толугу менен кайтарылды деп айтылат маалыматта.
коррупцияга жогорку соттун жетекчилигинин, жогорку соттун алдындагы сот департаментинин, Адилет сот мамлекеттик мекемесинин, коммерциялык уюмдардын жана аларга өнөктөш адамдардын тиешеси бар экендиги такталганы белгиленди. Жогорудагы адамдардын тобу жергиликтүү сот, Кыргыз Республикасынын сот системасынын карызкорлорунун реестри, жогорку соттун алдындагы сот департаментинин электрондук статистика жана сот органдарынын отчеттулук системасын иштеп чыгууда келишимдерди алдын ала сүйлөшүп алуу менен жасалмалап, бюджеттик каражатты өздөрүнө ыйгарып алышкан дешти УКМКдан. Мындан тышкары сот отурумдарын аудио-видео жазуу, автоматташтыруу жана аларды жаздыруу үчүн аппараттык программалык комплексти сатып алуу процесси да коррупцияга дуушар болгону белгиленди. Булак Спутник Чекиткейжи. Алтай, Энесай, Кызылжар, Байкөл, Манаскөл, Кызыл, Абакан, Кыргыздын ата-бабалары жаралган ондогон кылымдар мамлекет куруп жашаган жери экенин Гитлер, Россиянын президенти Путин эле эмес, кыргыз тарыхын окуган 5-класстын окуучусу да билиши керек. Ооба, тилекке каршы кээ бир кыргыздардын билбегени, билгиси да келбегени өкүнүчтүү. СССР тарыхында кыргыздын эмес, Алтайдын тарыхын жашырып окутпаган. Акыркы 100 жылга созулган кыргыз-орус согушу жөнүндө уккан эмес элек. Совет идеологиясында ал жөнүндө сөз болмок да эмес. Эми Путин аны мойнуна алып жатат. Себеби адамзаттын алгачкы Алтай цивилизациясы Россиянын аймагында. Мейли, негиздеген кыргыздарбы, тываларбы, хагастарбы жана башка маанилүү эмес. Алардын баарынын атасы байыркы кыргыз Россияда болгон деген тезис, идея азыр алар үчүн өтө маанилүү жана чоң саясат. Кээ бир кыргыздардын тарыхка ишенбей жатканы, ишенгиси келбей жатканы 4-7 миң, мүмкүн андан да көп жылдан бери улут катары алгачкы тилин, маданиятын, манасын, үрп-адатын жоготпой келаткан эң байыркы кыргыздын чүнчүп, духу да чарчап баратканынын бир белгиси го. Мүмкүн. Ошондуктан духту көтөрүүчү мезгил келди кыргыздар. Балбандарыбыз, өзгөчө кыздарыбыз аны тастыктап жатышат. Калдарбек Абдраманов. Ашкана генералы Мөңкүбөй олтурса, Сыймык Жапыкеев деген ашкана генералы бар. Былтыркы октябрь окуясында биринчи башкы прокуратураны басып алып, кийин финполицияны жетектеп генералдык чинди алып, анча-мынча болсо да капчыгын да кампайт да окшойт. Ошол бойдон кумга сиңген суудай жок болгон. Ашканада олтуруп алып 4 эле олигархты камап туруп, Кытайдын карызынан кутулуп коем, 5 эле секундта деген жомогун бийликте турганда унутуп койду. Эми ошол калпты чындык ойгулаштырган курту ойгонуп жандана баштады. Жакында Ысык көлгө барып, криминалга жакын делген талапкерлерди ачык эле колдоорун каңкуулады. Кымбатчылык каптап жатат дегенди түшүнөн чоочугандай айта баштады. Былтыркы революцияда жыйнап алгандары түгөнө баштаган окшойт сыягы. 1 жылдан берки каатчылыкты эми араң сезип, ойгонуп жатса, ушундай жеңден кончко коюлгандарга эл эмнеге ишене беришет? Негизи Сыймык ар кайсыны айтып, шайлоодо үгүт иштерине аралашам деп Мөңкүбөй олтурса болмок. Бийлик шайлоо тынч өтсүн десе, Сыймыктай үйүрдөн чыккандарды шук отур деш керек. Алмаз Темирбек. Гүлжигит Алкулов, Европага кетүү башкы максатым. Футбол боюнча Кыргыз улуттук курама командасынын жана Казакстандын Кайрат футболдук клубунун чабуучусу Гүлжигит Алкулов Бишкекке эс алууга келди. Кыргыз футболунун мыктыларынын сап башынан орун алган жаш футболчу менен маектешип кайттык. Негизи футболчуларга тез-тез эс алуу керек. Машыктыруучуларыбыз түзүп берген программанын негизинде машыгып, эс алып, өзүбүздүн формабызды кармап турабыз. Футболдук карьерам эми гана башталып келе жатат. Ар бир эле оюнчу Европага умтулат. Кудайым буйруса, менин азыркы тапта башкы максатым Европага кетүү дейт Гүлжигит. Булак Супер Чекиткейжи.